Бүгін бізде мейманда Dolon Style фирмасының негізушілері Расулова Мунара, Тоқтосынова Анара. Жекелеріңіз келген мейманда? Саламатсыздар ғой, қараңыздар жауап қошыш кейін ол гүл көтеріп өтпешпі біздің жекелеріміз. Саламатсыздар ғой. Таң қымбанайымдар қандай? Абдан жақсы. Бардық баяғы біздің телекөрушілер таң алып жатса керек, бұл не болған Dolon Style'ды. Біздің қырғыздың ұлттық киімдерін баяғы өркендеп өстіріп, ақырғы учурда баяғы аябай жақсы жайылып келе жатты. Анан ең бірінші эле суром ушундай қырғыздың ұлттық киімдерін иштеп чыгууга, заманбап кылып жасап чыгууга эмне түрткү болду, эмне себептен жасап чыктыңыздар? Қырғыздың киімдерін заманбап стилде алып чыгууга бизде өзүбүз кичинекей кезибизден эле ушул колөнөрчүлүккө жакынбыз. Апабыз, атабыз, чоң эне, чоң аталарыбыз, тайне, таятабыз бардыгы ушул кыргыздын улуттук баалуулуктарын аздектеген адамдар. Боз үй жасашат, жыгач устачылык менен алектенишет дегендей. Ошол мектепте окуп жүргөн кезибизден эле анара көз боз үйлөрдүн канат чийлерин чырмачыбыз, эшиктерин чырмачыбыз. Анан туулган күнгө барсак дагы мындай өзүбүздүн колубуздан жаралган бир нерселерди алып барчубуз да, кичинекей кыздардын подружкаларыбыздыкына. Ошондон улам эле кийин ошо шаарга келип студент болдук биз дагы. Анан негедир сатып алган кийимдер жакпай жүрдү. Ошого жараша эле ар кайсы дизайнерлердин кол эмгектерин көрдүк. Анан биз дагы өзүбүздүн колубуздан чыккан нерсени кийгибиз келди, башкачараак кылыпчы. Анан өзүбүзгө тигип кийдик, өзүбүзгө тиккенден кийин сөзсүз түрдө досторуң сени көргөндөн кийин мен да кийгим келип атат дейт экен. Ошентип отуруп эле анан кардарларыбыз көбөйүп кетип эле ушуну менен алек болуп калдык. Баягы Dolon Style деп Dolon Кыргызстандагы эң бийик ашуулардын бири. Dolon деп бекеринен коюп койсоңуздар керек. Эмне себептен Dolon деп койдуңуздар? Бүгүн сиздерден сурайынчы. Балалык чагыбыз ошо Dolon ашуусунун кырындагы актамдар бар эмеспи, өзүңүз айткан. Ошол Ильяс чуркап келе асел таппай калган тамдар. Ошол тамдарда өткөн, ата энебиз ошол жерде аба ырайын текшерип иштешкен. Биздин балалыгыбыз ошол жерде, жакшы көз ирмемдин баары ошол жерде өткөн. Азыр учурда ата энебиз нарында турат, анан ата энебизге учурашканда баратып Dolon'ун ашуусуна жеткенде аябай жакшы сезимдер пайда болот. Балалык чагыбызды эстейбиз, анан эжем экөөбүз бир тууганбыз, эже сиңдибиз. Анан ушун баардык жагыбызга бизге жакшы көз ирмемдерди калтырган, анан ушундай Dolon ашуусундай бийиктикке жетели деп анан ушу Dolon стиль деп Dolon Style деп атап койгонбуз. Абдан жакшы. Айтсаңыздар, ушул бир чапанды баягы даярдап, толугу менен тигип бүтүү үчүн канча убакыт керектелет? Жанагы ушу кездемелери каяктан алынат? Кездемелер дээрлик Индиядан келет биздики. Индияныкы 100% таза накта кездемелер. Кездемелерди алдырып, адегенде накта кездемелер бизде кирип кетиши ыктымал, ошон үчүн жууйбуз сөзсүз түрдө. Анан жуулгандан кийин андан кийин бычууга өтүлөт. Бычкандан кийин ичкисин, сырткысын өзүнчө бычып, анан ортосуна кебезин коюп, анан шырып, көп эмгекти талап кылат. Бул дагы баягы майда иш да. Ошол себептен бир чапандын жасалышы, мисалы, көрсөтсөң болот. Чоң бир чапандын жасалышы бизде 3 күндүк эмгекти талап кылат. 3 күндүк, эми ошондо да бир адамдын эмес, бир нече адамдын 3 күндүк эмгеги десек болот да. Шырыганын бир адам шырыйт, бычканын бир адам бычат, тиккенин бир адам тигет, ручная работаларын бир адам жасайт, үтүктөгөнүн бир адам, дегенде тазалаганын бир адам, ар бир 6-7 адамдын колуна. Демек бир чапанды бир нече адамдар жаратат экен. Өзүңүздөр ошо тигесиздерби же кандай саймасын саясыздарбы? Биз эң негизгисин сиңдим экөөбүз дизайнын иштеп чыгабыз. Мындай болушу керек, жакасы мындай болушу керек, жеңи тигиндей болушу керек. Кээ бир кардарлар дагы бизге өзлөрүнүн идеяларын айтып кетишет. Мага мындай моделде жагып атат, фасонун мындай кылалы деп. Анан ошол кардардын табитине жараша, өзлөрүнүн айтып бергенине жараша экөөбүз сүрөтүн тартып
анан бычып беребиз. Мисалы негизинен биз өзүбүз бычканды да, шырыганды да тигип биз кандай жумуштун башынан баштап аягына чейин бүтүргөн өзүбүздүн колубуздан келет. Бирок практически биз жетишпейбиз. Ошондуктан биз дүкөнгө келген кардарларды кабыл алып, алардан заказды алып, кыздарга бычып бергенге жетишебиз. А кыздар калганын бүтүрүшөт. Демек сиздер кардарлардын баягы каалаган табитинде бычып берип бере алат экенсиздер да. Анан азыркы учурда баягы Кыргызстанда бул эң өтө сүйүнүчтүү. Мисалы башка чет элдин, Европанын кийимдерин кийбей, мисалы өзүбүздүн улуттук кийимибизди кийип баягы жайылып келатат да. Анан бизде көп аябай Кыргыздын улуттук кийимин тиккендерчи. Анан башка мисалы фирмалардан деп коебузбу, башка тигүүчүлөрдөн эмне менен айырмаланасыздар? Мисалы ар бирөөнүн өзүнүн баягы айырмачылыгы, фишка деп коебу, айырмачылыгы болуп эмеспи? Сиздердин айтпайсыздар деңиздерчи, бирок баягы кичине кымтып кетсеңиздер. Айырмасы эмнеде? Эмнегедир билбейбиз, бул жерде ар бир дизайнердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Элдер алыстан көргөндө эле адамдар бул долон стилдик экен деп таанышат да. Эмнегедир жанагы обончулардын деле обондорун бул Бекборбиевдик экен, бул Сыймык Бешекеевдик экен деп таанып калып атышпайбы? Ошол сыяктуу эле биздин эмгектерди деле таанышат элдер. Кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү болсо керек. Силердин кийимдерди баардык жерде кийип жүрүшөт деп айтышат. Ал бул чапанды сапаттуу. Мисалы эми азыр сиз айтып атпайсызбы, көп улуттук кийимдерди тиккендердин саны өтө көп деп жатасыз. Эми өтө көп. Ошол эле учурда мисалы атайын дизайнын ойлоп чыгып, автордук эмгек кылган адамдарыбыз бар. Ал эми ошол эле учурда базарга мындай калың катмарга жайылтып, мындай арзаныраак баада чыгарып, ошенткен базардагы количествого иштеген адамдардын да арбын аябай көп. Эми количество иштеген адамдар көбүнчө сапатына карашпайт. Мисалы базардагы чапандардан биздин айырмачылыгыбыз кеземелерибиз таза, эмгеги бүт кол иштери менен бүтүрүлөт, көп иштерчи. Анан эме китайский материалдарды такыр колдонбойбуз буларды тигип. Биздин дүкөндө дээрлик накта кеземелерден иштетилген. Сапатынан айырмаланат да. Ошо айтып калбайсыздарбы, тиги сапаты жагынан баягы кичине төмөнүрөөк кылып дагы баягы эмесине, санына карап тигип атышат депчи. А ошондой чапандар тигилип калгандан кийин сиздердин баягы товар чапандар тагыраак айтканда сатып алуу деңгээли баягы эметип калган жокпу, түшүп калган жокпу? Жок, андай болбойт экен. Ар ким баягы чөнтөгүнө жараша ала берет экен. Бизден мурда алып жүргөн адамдар кайра алар өзлөрүнүн туугандарына ичитип келишет дегендей. Ар ким өзүнүн сапатын карап, баягы адамдар элдердин деле деңгээли ар кандай эмеспи, ошо деңгээлине жараша ар ким кийине берет экен. Биздикинен 2 эсе кымбат чапандар бар. Аны деле алып атышат. Биздикинен 2 эсе арзан чапандар бар. Биздики ортодогу эле бааны койгонбуз, анан ала беришет. Сиздердики баягы Кыргызстанда эле эмес, мисалы башка өлкөлөргө да алып кетчү, мисалы. Ооба, сөзсүз түрдө азыр биз ушул тапта Россияга чапандарды даярдап жатабыз. Алар бизге атасы баласы деген чапандарга буйрутма беришкен. Атасы баласы деген дүкөн ачылып атыр Россияда. Ошол жака чапандарды даярдап жатабыз. Алар бизден алып кетип барып, бизден уруксаат сурап атат. Кичине сиздер тигип бериңиздер, бирок сиздердин эмгекти кичине биз баргандан кийин кичине хип-хоп стилинде кылып өзгөртөбүз. Кичине бул жерлерине оюбуз, рисуноктор түшүрөбүз деп суранышта биз макул болуп, азыр ошолордун чапанын даярдап жатабыз. Анан жалпы телекөрүүчүлөргө кайрыла кетели. Эгерде биздин эжекелерибизге доло стайлга бир кандайдыр суроолор болсо, WhatsApp аркылуу берсеңиздер болот. Анан ошо бизге суроо келип калыптыр, окуй кетейин. Саламатсыздарбы, кийимди кайдан алабыз, акчасы канча? Сураныч айтып коюңуздарчы деп. Аягы 151 менен аяктаган номер экен. Акчасы баргандан кийин кардарлардын өзлөрү менен кеңешип чечебиз. Кайдан алабыз дейт, дареги? Дареги Чүй проспектиси 120, Ала Тоо аянтында жайгашкан магазин Долон стиль фирмалык дүкөн деп жазылып турат. Илбирстин зданиясынын чүй тарабы болуп калат. Айтсаңыздар, бул деги эле сиздердин кардарлар баягы жаш өз эмеси боюнча кайсы курамдагы көбүнчө адамдар сатып алышат? Жаштарбы, орто чендеги же карыяларбы?
бизде эми кардарлар мындай тандалбайт. Жаш балдардан баштап бизде эми үй бүлөсү менен кийинген адамдар бар. Баласына да алып берет, өзүнө да алат, чоң апасына алып берет. Бул анткени баардык адамдарга жагымдуу кийим да өзүчө. Келинине баардык куракта адамдар кийинишет. Баардык куракта адамдардын кийимдери бар, эркектердики да, аялдарныкы да бар. Ошондой эле бул бизге шырылган чапандар эле эмес, дээрлик көйнөктөрүбүз бар, баш кийимдер бар. Кыскасы бизге эмнени буйрутма берсе, ошонун баарын тигүүгө мүмкүнчүлүк бар, жана тигебиз да. Өзүбүздүн балдарга да ушундай куртка, жана демисезонный курткаларды алып бербейбиз. Жалаң ушундай кийишет, окшош болушуп. Анан элдердин баары кызыгышат. Кандай сонун, мисалы бир китайский куртка кийгенчекти, мисалы кыргыздын улуттук кийимин кийип, нукура таза материалдардан жасалып, кездемелерден жасалган кийимди кийүүчү. Анан бул сиздерге баягы жашка курагына өзгөчөлүгүн, баягы жашка курагына айырмаланбайт, баардык курактагыларга кийим тигип бере аласыздар. Баардык курактагыларга размерине, анан жаш курагына карабайбыз. Жанагы индивидуальный деп коет, жеке өзүнө ченеп тигүү деген ошол. Магазинге келишет, ар кимдин өзүнүн кээ бирөө толуктуктан жабыркап кийим тиктире албай жүргөндөр болот. Ошол ар кимдин өзүнүн өлчөмүнө жараша оюндагысын аткарууга аракет кылабыз. Дүкөндө даярлары да бар. Кааласа тандап кийип кетишсе болот. Анан ал жактан түсү жакпай калса, фасону жакпай калса, мага мындай кылып бериңиздер, мындай түстөн деп кеземелер тандашат. Анан ошого жараша кардардын суроосун канааттандырууга аракет кылабыз. Биякта дагы суроо келип калган экен WhatsApp'та. Эжекелердин бул кыздарга мен абдан ыраазы болуп жатам. Сиздердин кийип турган кофтаңардын гүлдөрү колго тигилгенби дейт. Мен да сурайын деп жаттым эле, чындап эле. Жок, чындыгында колго тигилген эмес. Экөөбүз магазинден эле сатып алганбыз, дүкөндөн эле. Өзүңөр тиккен эмессиңер? Биз азыр күндүн ысыгына байланыштуу өзүбүздүн тиккен кийимибизди кийип келе албай калдык. Шартка байланыштуу анан дүкөндөн эле сатып алганбыз. Негизи өзүбүзгө ошо окшош кылып, эжесиңдей кылып, комплекти кылып тигип кийебиз. Элдердин баары кызыгышат. Рахмат сурооңуздарга. Мисалы, Кудай буйрса, Долум стайлдын мындан аркы иш сапары кандай болот? Алдыда да кандай пландар бар? Бул жеке дизайнерлик, негизи биздин жумуштар бул шырык эле эмес. Азыр адамдардын көбү шырыганга, модага айланып аткандыгы үчүн баягы эл эмнени талап кылса, биз ошону даярдайбыз да. Ошон үчүн шырыганды тигип аткан кезибиз азыр. Эң негизгиси бизде сайма сайылган кадимки кыз узатууга көйнөктөр тигебиз. Анан мындан сырткары классикалык пальтолорду, костюмдарды, классикалык офиске кие турган кийимдерди тигебиз. Андан сырткары дагы үйлөнүү үлпөт көйнөктөрү тигилет, свадьялар. Азыркы учурда тигесиздерби же? Тигип жатабыз учурда. Костюмдарды каалаган. Тигип жатабыз. Анан биздин дагы бир ошо өзүбүздүн жеке жанагы дүң баада жанагы мектеп формасы бар эмеспи? Кочкол кызыл өңдөгү азыр бирдиктүү мектеп формасы кабыл алынбадыбы? Ошол бирдиктүү мектеп формасы менен жерлерди камсыз кылабыз. Буюрса бирдиктүү мектеп формасын дагы ошол биздин магазинден тапса болот. Региондорго кетиребиз да. Андан жакшы экен. Сиздер өзүңүздөр ушул кол өнөрчүлүгүңүздөр менен чет жактарга чыгып, бир кандайдыр сынактарга катышып келген убактарыңыздар болду беле? Же алдыда кандай бир пландар бар, ушундай сынактарга катышсакпы деген? Чет жактарга азырынча чыга элекпиз. Биз Казакстанга барып келгенбиз, ярмарка кылып, анан Алматыга барып келдик. Анан ал жактан дагы сунуштар түштү, бирок экөөбүз тең жаш үй бүлөлүү болуп, балдарыбыз кичирээк болгонунан ал сунуштарды очурунда аткара алган жокпуз. Азыр болсо биз Шырдак фестивалына, көл жакта өтүп аткан фестивалдарга, Бишкектин ичиндеги болгон ярмаркаларга барып турабыз. Сиздер бир гана чапан, көйнөк менен четтелбей, баягы кыргыздын улуттук күнүмдүк оокаттары, мисалы, ар кандай мисалы шырдак, ала кийиз дегендер менен дагы электенип кетсиздер. Дерлик мисалы кийимден тышкары биз өзүбүз айтып өткөндөй шырдактан баштап чыйчырмап,
мягкий игрушкаларды жумшак оюнчуктарды жасап, сайма сайып, ошо кол өнөрчүлүккө эмне тиешелүү болсо баардыгын башыбыздан кечиргенбиз, баардыгын жасап көргөнбүз. Мектепте окуп жүргөн кезде фестивалдарга катышчубуз, жаш таланттарга катышып, алардан дайыма биринчиликти бербей неме кылганбыз. Анан ошол кездеги биздин аракеттерибиз, ошол кездеги жөндөмдөрүбүздүн баары азыр бизге учурда жашообузга, биздин айлана чөйрөбүздү түзүүгө жардам берип атат десек болот. Андан жакшы биякта суроо келип калыптыр, окусам. Ишиңиздерге ийгилик, биз нарындан болобуз, нарынга келеби кийиңиздер. Ооба, нарынга барат. Ушул жолу биз кечээ эле нарындан келдик. Нарынга ошол биздин кийимдерди алып баралы деп, ошол жактан сатуу орунун сүйлөшүп, бутиктерди сүйлөшүп келдик. Кудай буюрса. Кудай буюрса биздин Теңир тобубузда дагы Долонт стайлдын кийимдери тигилет. Анан бул нерседен кичине алыстайлы. Кол өнөрчүлүктөн башка дагы эмне менен алек болсо, мүмкүн спорт менен займатсыздар, мүмкүн эртең менен туруп чуркап кружка болосуңар. Кол өнөрчүлүктөн сырткары экөөбүз ар кандай тренингтерге барабыз, окууларга барабыз, биздин жашообузга таасирин тийгизе турган. Баягы жолдошуңдун ашказанына барчу, жүрөгүнө барчу жол ашказан аркылуу деп коет эмеспи? Анан экөөбүз ар кандай кулинардык курстарга катышабыз. Андан сырткары учурда кызыгып жаткан учурубуз баягы өзүбүздүн суулук салондорун ачканга аракет кылып, ошондой суулук салон ачыш үчүн аракет кылып, азыр экөөбүз бет боёгонду, тырмак жасаганды үйрөнүп аткан учурубуз, Кудай буюрса. Спорт менен машыгабыз кылат дегенде. Деги эле биз өзүбүз мындай жөн жаткан адамдар да эмеспиз. Эртең менен эрте турабыз, кечинде кеч жатабыз дегендей. Спорт менен машыгасыздар деп сурап калбадыңыздарбы? Биз негизинен эртең менен туруп кичине болсо да көнүгүүлөрдү жасап, кечкисин көнүгүүлөрдү жасаганга үлгүрөбүз. Анан бирок аябай чоң залга барып көп убактыбызды бөлө албайбыз. Бирок бөлүүгө да аракет кылып жатабыз. Бирок эми ушул учурда убактыларыбызды бөлүштүрүп, да башка эмне бизге ушул жашоонун талабы менен эмне керек болсо ошол нерсенин баарын алууга аракет кылып жатабыз. Суроо келип калыптыр, мен окуп коеюн. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Алдыңыздарда турган кийимди жайып көрсөтүп койсоңуздар болобу? Мен эми койдум телевизорду деди. Эми койдум телевизорду. Жакыныраак келиңиз. Аягы 65-12 номер менен аяктаган. Жакындан көрүп алыңыз, жакшылап. Бул жилет, немени тигип алайын деп атат окшойт. Келгенче бырышып калган экен да. Өпкө кап бул. Ал эми бул болсо чапан. Бул айымдардыкы. Айымдардыкы. Мырзалардыкы да тигилет. Меники да бар экен. Учурда мырзалардыкын аябай көп тиктирип жатышат. Рубашкалардычы күндүн ысыгына байланыштуу. Дагы сурообуз бар экен, окуй кетейин. Саламатсыздарбы, сүннөткө ылайык тигесиздерби дейт. Аягы 60, 350 номер. Албетте сүннөткө ылайык тигебиз. Бизге сүннөткө ылайык болгондо жана намаз окуй турган кийимдер, хиджаптар. Келсеңиз болот, сизден каалагандай баардык түрдөгү кийимдер тигилет бизден. Оюңуздагыдай тигип бере алышат. Мисалы бул нерсе кол өнөрчүлүктө бул чыгармачылыктын бир түрү да. Анан мисалы сиздер эмнеден эргип аласыздар? Кээ бирөө музыкалык уккандан, кээ бирөө эртең менен туруп шпагатка отуруп музыка алгандан, кээ бирөө китеп окугандан, сиздер баягы бош убактыңыздар болот да, мисалы. Кантип эле телефон чукулап. Мындай деп байкап калдык, өзүбүз эртели кечке жумушта жүрүп, ушул ишибиз менен алектенип атсак дагы чарчадым деп айткенбиз. Демек биз жумушубуздан эргип алат экенбиз. Андан тышкары келип адамдар биз тигип берген кийимибизди жактырып, сүйүнүп, бизге алкышын айтып, силерди рас эле тааптырмын, рахмат деп аябай ыраазычылыгын билдиргенде, ошол нерседен эргип алат экенбиз. Өзүбүздүн жасаган, көбүнчө өзүбүздүн жасаган кол эмгектен жакшы бир нерсе жаратып койсок, ошол нерседен элдер ыраазы болсо ошондон өзүбүз аябай энергия алуу адамдарданбыз, мындай отуруп, мындай кабак кашыбызды бүгүп, дайыма позитив менен жүрөбүз. Өзүбүздүн күлкүбүздөн, өзүбүздүн кыймыл аракетибизден да эргип алабыз да, ал тургайчы.
бир акылман айткан экен, эгер ким дейт да, кайсыл адам жылмайып жүрсө ийгилик ошол адамга жылмайт деп. Андыктан жашообузда баардыгыбыз позитивдүү, күлүп, жылмайып жүрүүгө аракет кылалы. Анан бул жерде да аябай көптөгөн СМС каттар келип жатат бул сиздер жакта. үчүн. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Көнөктөрүңүздөр жарашып калыптыр, өтө ыраазы болуп жатабыз. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Нокенден болобуз. Бул жака да товарларыңыздарды алып келесиздерби дейт. Каяк? Нокенден болушат экен, аягы 830 номерунан аяктаган. Тилекке каршы ошол жака алып бара албай жатабыз, бирок WhatsApp аркылуу заказ беришип, түштүк жака дагы алып кетишет. Кардарларыбыз аябай көп. Сиздердикин баягы мындай карапайым адамдар гана эмес, көбүнчөсүн баягы эл көзүндө жүргөн адамдар дагы алып кийишеби? Албетте, бизден көбүнчөсүн дээрлик белгилүүлөр кийинишет. Карапайым баягы адамдар дегенде көп эле эми тойго буйрутма беришип кийип атышат, күнүмдүк кийүүгө кийип атышат, көбүнчөсүн. Анан белгилүү биз негизи заказ менен иштейбиз, буйрутма менен көпчүлүгү. Буйрутмалардын баардыгы бизден белгилүүлөрдөн түшөт. Ырчы эжекелерибизден, акындардан, комузчу, манасчы дегендей. Дастанчы. Анан бизден сурап калышат, өзүңөрдүн атайын бул белгилүүлөрдү кийинтүү сиздердин программаңыздарбы же өздөрү эле сиздердин тандап алыштыбы депчи. Анан кайсыл жерде сапаттуу кийим болсо, кайсыл жерде баасы туура келген жак болсо, адам баары ошол жака келет деп айтабыз. Анан биз биринчи кардарыбыз сөзсүз экинчи кардарды ээрчитип келет да. Нааразы болуп кеткен кардарлар болбойт. Сөзсүз экинчисин ээрчитип келет. Экинчиси үчүнчүсүн дегендей. Ошону түбүп эле ошо маданият чөйрөсүндөгү адамдарды өзүбүздүн айланасына топтоп алдык десек болот да. Мисалы эжеке, мен сиздерден сурагым келип жатат. Бул шырылганда, мисалы биздин мурунку чоң энелерибиз, чоң апаларыбыз, мен чоң энемди да көрүп калчумун, баягы гөлдөрөң жасайт, мен чоң энем добузда, анан кол менен шырышчу баягы. Анан азыр баягы заман өнүккөндүгүнө байланыштуу, мисалы могул машина менен шырылган турат. Муну кол менен да шырып баягы эмесине кардардын андайда буйрутмалар болгон. Буйрутмалар болгон. Андайлар да тигип берген. Алар көп убакытты талап кылат. Анан андай атайын заказ берген адамдарга тигип бергенбиз. Демек, алардын дагы буларга караганда кичине баасы кичине кымбатыраак болуп калат. Себеби ал баягы кол эмгек болуп, көбүрөөк убакытты талап кылгандыктан баасы кымбатка түшүп калат. Бул жакта дагы эле даректерди сурагандар болуп атат. Даректерди жолу кайталап кетебиз. 120 Ала Тоо аянтында жайгашкан Панфилов көчөсү менен кесилишет. Илпирс мекемесинин чүй тарабынан тапсырылат. Биздин борборубуздагы чоң желегибиз бар, ошол желек жактан тапсаңыздар. Саламатсыздарбы? Эркектердин чапаны канча сом, кантип алам дейт. Баасын айтпайбыз, бирок кантип алып тигесиздерби дейт, ошол жөнүндө да айтып кетсеңиздер. Келишсин биздин дареке, анан ошол жерден баасын келишип өздөрү менен эми ар кандай моделдери бар, ар кандай узун кыскалыгы дегенде ошого жараша баасы болот да, ошол жерден сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Номериңиздерди алсак болобу? Буйрутма берели дедик эле дейт. Номерди биз эфирден тышкары бизге калтырып коюшат, бизге эфирден тышкары байланышка чыксаңыздар, биз сөзсүз түрдө сиздерди байланыштырып коебуз. Мисалы азыркы учурда баягы ушундай кыргыз улуттук кийимдерди тиккендер, мисалы бойлору узун модель кыздарды алып келип баягы көргөзмө кылып атышат да. Сиздер андай өткөрдүңүздөрбү башкалардан? Биздин өзүбүздүн модельдерибиз бар. Чыгып жүрөбүз, мода көргөзмөлөрүнө чыгып жүрөбүз, өзүбүздүн коллекциялар чыкканда улам ошол ар бир коллекциябызды кийинтип чыгарабыз. Фотосессияларды жасайбыз, өзүбүздүн модельдерибиз бар. Буюрса дагы пландарыбыз бар, кийинки коллекцияларыбыз менен дагы эл алдына чыгарганга аракет кылабыз. Дагы суроо бар экен WhatsApp аркылуу. Саламатсыздарбы? Өз өнөрлөрүңүздөрдү үйрөтүш үчүн атайын курстарды ачып, кыздарды окутасыздарбы дейт. Аягы 350 номер менен аяктаган. Ооба, бизге келип курста өтүп окугандар кыздарыбыз бар. Алар келип кайра өз алдынча иш алып кеткен кыздарыбыз бар. Бычканды, тиккенди, модельдегенди үйрөнүп кеткен кыздар. Бизде кечиресиз дээрлик эме да
кыздар келишет, бычканды дагы тиккенди, ошондой эле алар биздин баягы уусканабыз менен магазин чогуу жайгашкан да. Биринчи этаж, экинчи этаж болуп, анан келген кардарлар менен кандай мамиле түзгөндү, анан жанагы ийгилик сырлары деп коет эмеспи, биз өзүбүз кызганбастан үйрөнгүлө дейбиз, бизден иштебейсиздер өмүр бою, бизге жардам берип, бүгүнкү күн эртең өзүңөр иш алып кеткиле деп баягы бирөөлөрдү өзүбүздөй кылып тарбиялаганга аракет кылабыз. Мисалы көпчүлүк учурда жакшы тигүүчүлөр өзүнчө жакшы неме бычкандарын, жакшы тиккендерин көпчүлүк адамдар өзлөрүнүн пайдасын алып калып эч жака чыгаргылары келбейт. Биз тескерисинче айтабыз. Биз эмне жасап атабыз, кардарлар менен кантип сүйлөшүп атабыз, бизге кимдер келип атат, кандай адамдар келип атат, биз кантип бычып атабыз, биз кантип жазап атабыз, ушунун баарын көргүлө, үйрөнгүлө, ушул жерде отура бербегиле, баарыңардын үйрөнүшүңөрдү каалайбыз. Силер да биздей болуп эки жака чыккыла, эл алдына өзү алдыңарча иштегиле дейбиз да. Биз мындай кылып атабыз, мындай кылып атабыз, үйрөнүп өзүң алдыңча иш аткаргыла дейбиз. Анткени силер болбосо биз кеп кайра деле башка кыздар келет, алар да жасашат. Болгону жашоо, бир келген жашооңорду бирөөлөргө иштеп гана өткөрбөй эле жашооңорду дейбиз да. Силер да өзүңөрдүн алдыңарга бирөөнү иштеттиңер. Мисалы кыргыздын кол өнөрчүлүгү байыртадан бери, мисалы сиздерде болгон эжекелерден, сизде болгон апаларыбыздын айынан баягы ушул муунга чейин жеткен да. Кыргыздын бир өзгөчөлүгү ушул. Рахмат, баягы үйрөтүп. Мисалы сиздер бизден кийинки дагы муундар бул нерсени улантып кетиш керек. Бул жакта сиздердин кол өнөрчүлүккө гана эмес, сиздердин бетиңиздерге дагы кызыгып аткан биздин тилегөрчүлөр бар экен. Саламатсыздарбы? Бетиңиздер тунук экен. Кандай бетиңиздерге бет май коесуздар? Көз тийбесин дейт. Биздин бетибизге деле өзгөчөлөнүп, мындай кам көрөбүз, тигиндей кам көрөбүз деп деле айтпайбыз. Болгону сууну көп ичебиз. Суу адамдын болгон клеткаларын жашартып турат экенин билебиз. Баягы адам баласы кичинекей чагынан баягы калыптанат эмеспи, анан бул эжекелерибиз долоомдун башында актамда чоңоюшкан, бет кичине жарылып баратканда каймактан сүйкөп коюшкан. Бул жакта жогоруда эжелер жооп берген. Канча жылдан бери ушул иш менен алектенесиздер дейт. Жогоруда эжелер баардыгына жооп беришкен. Сиздерге аябай СМС каттар көп келип атат, анан жалпы кыргызстандыктардан баягы кечирим сурайбыз. Сиздер көпсүздөр, биз азбыз, баягы жооп бере албай калган, кимдин СМС окубай кала турган болсо биз. Анан калган суроолордун баардыгы эле баягы региондордон келиптир. Бизге келесиздерби деген суроолор. Негизинен дерлик биз региондорго акырындык менен баардык жерге биз өзүбүздүн филиалдарыбызды ачууга аракет жасап жатабыз. Аз учурда Таласка, Нарынга, Көлгө дегенде ачканга аракет кылып жатабыз. Ошонтип эми жетишпей жатабыз, болгону акырындык менен баардыгы болот буюрса. Абдан жакшы. Эжекелер, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте туруп биз келип өз эмгегиңиздерди көрсөтүп, кеңештериңиздерди берип кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Кудай буйрса, бизде жалпы баягы кыргызстандыктар телегөрчүлөр сурамкалы региондордон, аймактардан, областтардан деп, анан биз жалпы телевидениянын атынан сиздерге ийгилик каалап өтөбүз. Сиздер баягы Adidas фирмасындай Dolon Style дүйнө жүзүнө белгилүү бир бренд. Өркүндөп өстүңүз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Dolon Style фирмасынын жетекчилери Расулова Мунара жана Токтосунова Нара эжекелерибиз болду.